Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таалан баарыбызга пайдалуу билим берсин, дүйнөдө да, ахиретте да пайдасы тие турган. Жараткан Алла Таалан баарыбызга кабыл болгон амал берсин. Күндө кылып аткан жакшы иштерибиз, амалдарыбыз, айтып жаткан жакшы сөздөрүбүздү ихлас коштогон. Жана Алла Таалам баарыбызга адал рызкы берсин, кең, берекелүү, жана бардык оорулардан Аллахым шифа берсин. Дене ооруларынан, рух, жан дүйнө ооруларынан Алла Субханаху ва Таала баарыбызга шифа берсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге үйрөткөн пайдасыз билимден пана тилегиле, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден, кабыл болбогон дуадан, өзгөчө ушу төрдөөнөн деп. Аллахым баарыбызды пайдасыз билимден сактасын. Пайдасыз билимден, коркпогон жүрөктөн. Алладан корккон адам күнөөнү таштайт. Алладан корккон адам ошо ахиретке даярданат. Бирөөнүн акысын жеп, бирөөнүн акысына кирбейт ал. Тойбогон напсиден. Адам баласына Алла Таала напсы көп каалоо берген. Пана тилейли, кабыл болбогон дуадан дейт. Качан кабыл болбойт? Алкым арам болсо кабыл. Качан кабыл болбойт? Тууганчылык мамилени үзсө кабыл болбойт. Алла пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буларды кенен айткан. Туугандар, Алла Таалам адамды жаратып, адамдын кажеттерин кошо жараткан да. Адамды жаратуучу дагы Алла, өмүр берүүчү дагы, өлүм берүүчү дагы өзү. Кажетин дагы кошо жараткан. Кажетин бүтүрүүчү дагы өзү. Адам баласынын кажеттери көп. Демек бул дүйнөгө келгенден кийин туура кажетибизди бүтүрүшүбүз керек. Бирок ушул кажеттерибизди, зарылчылыктарыбызды, бул дүйнөдөгү нерселерибизди бүтүрүү туугандар ахиреттин пикиринен жогору болбош керек да. Ахиреттин пикири үстөмдүү болсун. Жашоонун зарылчылыгы, жашоонун проблемаларына караганда ахиреттин проблемасы үстөмдүү болмоюнча оңолуу болбойт. Бул бардык пайгамбарлардын дааваты. Өзү ахиретти куруу үчүн Алла Таалам бизди жараткан. Ар бирибиз бул дүйнөгө ахиретке кетип атабыз. Ушул ахиретти оңдоп, ахиреттин куруп кал, ошон үчүн берди Алла. Вабтаги ма атака Аллах ад-дарал ахира. Кур'ан айтып атат. Алла силерге берген нерсе аркылуу ахиреттин куруп ал. Дин соолук бердиби, ахиреттин куруп ал. Жаштык бердиби, ахиреттин куруп ал. Мансап бердиби, бийлик бердиби, ахиреттин куруш үчүн берди. Байлык берди, ахиреттин куруш үчүн берди. Тижарат берди, ахиреттин куруш үчүн берди. Дыйканчылык берди, ахиреттин куруш үчүн. Пайгамбарыбыздын сахабалары радыйаллаху анхум Алла Таалам дин берип, диндин мээнетин берип, ошонун натыйжасын айтып атат да, таасирин. Не деп атат? Иннама химамуна аля ахира. Биздин гамыбыз, пикирибиз, биздин оюбуз, максатыбыз ахирет болуп калды. Не таптың ушул диндин менен? Ахиреттин пикири үстөмдүү болуп калды. Ар бир сахаба ахиреттин куруп кетти да. Ар бир сүйлөгөндө, ар бир иште ушул ахиретиме пайдабы, зыянбы ойлонуп калат эле. Ахиреттин пикири үстөмдүү болмоюнча туугандар, биз арам нерселерди таштай албайбыз. Жакшы иштерди жакшы кыла албайбыз. Ошон үчүн биздин акыйдабызда дагы кыямат, үчүнчү түркүк эң чоң. Таухид, рисалат, кыямат. Бул кыямат жөнөкөй нерсе эмес. Бардык пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларды ошого даярдады. Алла берген өмүрдү көрөбүз, таксыр, ал биз чечпейбиз аны. Көбүрөөк, азыраак деген, ал канча берсе, канча ченесе, ал ошо ченеминен чыкпайт. Жүрөктүн соккону да ченелген, ырыскыбыз да ченелген, күнүбүз да ченелген, түнүбүз дагы ченелген.
Бул тууралуу көп эле кайгыра бербең, кыжалат боло бербең. Ушул берилген нерсени туура пайдалануу, ахиретти куруп калуу мына биздин камыбыз. Тияка барганда өкүнүп калбай турган. Түбөлүктүү зыянга учурап калбай турган. Түбөлүктүү кордукта болбой турган. Бүткүл адамзаттын алдында шерменде болбой турган. Алла субханаху ва таала ар бирине сурайт. Ошон үчүн Алла субхан кара, Алла таалам соодагерлерге соодагерди берди ахиретин куруш үчүн. Дыйканчыларга дыйканчысын берди ахиретти куруш үчүн. Мансаптагыларга мансапты берди Алла таалам ахиретин куруш үчүн. Байга байлыкты берди ахиретин куруш үчүн. Кембагалдарга кембагалдыкты берди ахиреттин куруш үчүн. Кембагал болду, эми эмне кылсын эми? Уурулук кылсынбы? Жок. Эмне кылсын? Тилемчилик кылсынбы? Жок. Анан эмне кылсын? Ахиретин курсын ал. Динин алып келди пайгамбарыбыз. Кембагалдардын динин алып келди. Эркектердин, аялдардын. Соодагерби? Соодагер. Соодасы аркылуу ахиретин курсын. Соодасына динди киргизсин. Соода динин киргизсин. Эки нерсени маалым кылсын. Анын пайдасы эмне? Анын жолу кандай? Ушу дин пайгамбарыбыз алып келген сооданын жолун. Ушунун пайдасы эмне? Так эле акча келет. Ал пайдасы түшүнүктүү эле. Мындан башка пайгамбарлыкка бар, кудайлыкка бар. Чынчыл соодагерлер эртеге кыямат күнү пайгамбарлар менен чогуу тирилет деди го. Эгерде сооданын динин соодагерлер динине киргизсе, кыямат күнү жүздөрү жарык болот, 14 күндө айдай болот. Шейиттери менен пайгамбарлар менен чогуу тирилет. Алла тааланын аршынын көлөкөсүнөн аларга Алла субханаху ва таала жай берет. Жөнөкөй эмес. Анын жолу кандай? Пайгамбарыбыз жолун алып келди аны. Ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сооданын динин, соодагерлер динине киргизсе, ошо соода кылып атып эле түптүз бейишке кирет. Соодасы менен барып эле ошо дүйнөдө өтүп бейишке кирет. Бейишке кириш үчүн соодасын таштаганын кереги жок. Сооданын динин алып келүү кереги бар. Байдын бактылуу болуш үчүн кембагал болуп, кембагалдын бактылуу болуш үчүн бай болгондун кажети жок. Ким кайсы абалда болсо, ошонун дини пайгамбарыбыз алып келген. Оорунун динин алып келген. Оорунун динин дагы, фазилетин дагы, жолун дагы алып келген. Оорулуу адамдын анын жолу кандай болуш керек? Аллага болгон күмөнү кандай болуш керек? Үмүтү кандай болуш керек? Эмне менен дарыланса болот, эмне менен дарыланса болбойт? Шу оорунун кандай пайдаларын айтты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Шу ооруп аткан адамдын мээсинде болсун. Ичи ооруп атабы, баш ооруп атабы, тиши ооруп атабы, кичинекейби, чоңбу, азыракпы, уланып, постоянный оорубу? Айырмасы жок. Алла субханаху ва таала байлыкты, мансапты бергенин максаты ахиретиңди куруп ал, Бул мүмкүнчүлүк кайра берилбейт. Ахиретиңди куруп ал деп берилип атат Алла субханаху. Ошон үчүн сахабалардын үстүнө негизги, алхамдулилlah, дүйнө тиричилигин ташта деген исламдын чакырыгы жок. Ахиреттин пикири үстөмдүү болсун, ушу чакырыгы. Ислам динибиздин чакырыгы, баалуулугу ахиреттин пикири үстөмдүү болсун. Анткени бул дүйнө ахиреттин алдында бир тамчы. Океан менен бир тамчыны салыштырып болот, бирок дүйнө менен ахиретти салыштырып болбойт. Имам Газали рахматулла алейх келтирген мисалдарда бар го, ахирет менен дүйнөнүн мисалын. Жерден асманга чейин мына бош бейкиндик бар го, ошо сарыкычынын даны менен толтур дейт да. Сарыкыч кичинекей да бул. Ушун даны менен толтуруш өзү бир капта канча? Толтуруу деген кандай? Эми бир канаттууну кое берсең дейт. Ал келип бирди алып кетсин. 10.000 жылдан кийин дагы бир жолу келсин. 10.000 жылдан кийин дагы бирди алып кетсин. Бул ушу жерден асманга чейин боштуктагы мейкиндикте сарыкычынын даны түгөнөт, ахирет түгөнбөйт деген. Биз кандай күнгө, кандай дүйнөгө сапар тартып атабыз? Дүйнө бизди алдап койбосун, шайтан бизди алдап койбосун, нафс бизди алдап койбосун. Ушундай улуу күнгө
түбөлүктүү ахиретке даярдануудан бизди алектендирип койбосун. Ишти кылайлы. Дүйнөнү эч ким кылба деген жери жок. Бир билип коюңуз, Алла субханаху ва тааланын колунда биздин дүйнөбүз. Рызкыбыз дагы Алла Тааланын колунда. Кур'анда Алла Таалам бир аят менен түшүндүрүп койду. Адам баласын жаратуучу дагы өзү, рызкысын жаратуучу дагы өзү, берүүчүсү дагы өзү, көбөйтүүчүсү дагы өзү, азайтуучусу дагы өзү. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Эгерде бир жашоонун тургундары, бир айылдын тургундары, бир шаардык болсун, кыштактык болсун айырмасы жок. Аману, иман келтирип, таквалыкты тандаса. Таквалыкты кандай? Күнөөнү таштады. Сырткы күнөөлөрдү дагы, ички күнөөлөрдү дагы, кичинесин дагы, чоңун дагы, жеке дагы, коомчулукта да күнөөлөр таштаса. Алла айтат: "Биз асман менен жерди берекелерин ачып коебуз" дейт. Асманды биз жаратканбыз, жерди биз жаратканбыз, берекелерин ачып коебуз. Жашоого керектүү нерсенин бардыгы берилет. Ашыгы менен берилет. Берекеси менен берилет. Эгерде биз Алланыкы болсок, ошон Алла Таалам бизди мына дүйнө үчүн жараткан жок, бизди ахирет үчүн жаратты. Дүйнө биз үчүн жаралган. Адашпайлы. Дүйнө биз үчүн жаралган. Бунун мааниси мындай: биз дүйнөнү кулу болбой, дүйнөнү кул кылып жашайлы. Биз ахирет үчүн жаралганыбызды унутпайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ахирет үчүн сахабалардын канча сөздөр бар. Хазрат Али разияллаху анху айтат эле: "Силер дүйнөнүн балдары эмес, ахиреттин балдары бололу." Ахирет жүздөнүп келатат, дүйнө аркасын каратып, аркасын көрсөтүп кайтып атат дейт. Биз бул жерде жашап атабыз да. Ахирет жүздөнүп келатат. Дүйнө болсо артын каратып кетирип атат дейт. Ошон үчүн алхамдулилlah, иншалла, келиңиздер. Негизги жашоо курула турган, дүйнө ахирет курула турган амалдарды унутпайлы. Өткөнкү сабакта Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таалам Кудайлык илим, кудайлык марифат, кудайлык Алла субханаху ва таала фойуздарды ачкан эле. Ошол кафарат менен даражат боюнча сабактар өткөн эле. Кафарат менен даражат. Ошо бүгүн ошонун уландысы кафараттардан биринчиси мечитке жөө басып келүү дедик эле. Машул акдам илал жамаат. Жамаатка 5 убакыт намазга жөө басып келүү. Бул ушуну эгерде ким аткара турган болсо, Алла субханаху ва таала анын күнөөлөрүн кечирет дейт. Кафарат дегени ушул адам баласы аткарса, Алла Таалам ошо аркылуу күнөөлөрүн, каталарын, жаңылыштарын Алла Таалам кечирет. Экинчиси аль-жулус фил масажид ба'да салават. Намаздардан кийин фарз намаз окудук, ошодон кийин отуруу. Шам намазды окудук, эми мына отурабыз да. Иншалла биз отурганыбыз, мына иншалла ушу пайгамбарыбызга Алла субханаху ва таала берген малаул а'ла, Алланын өзгөчө эң жакын улуу периштелери талкуулаган кафараттардын ошонун арасындабыз биз азыр. Алар дагы тиякта кеңешип атат. Кимдин канча күнөөсү кечирилет? Тиякта маселе болуп атат. Кандай күнөөлөрү кечирилип атат? Тиякта талаш болуп атат. Мынасы күнөө, мынау күнөөсү, бул күнөөсү кечирилип атат дегенчи. Талкуу намаздан бул. Бу токтоп калбайт талкуу. Кандай биздин жашообуз токтобой эле турабы? Күн сайын келип атабыз, күн сайын кетип атабыз. Ар бир күндүн өзү шаны бар. Бир күн экинчи күнгө эч качан окшобойт. Бир адам экинчиге окшобогондой, Алланын бир дагы күн экинчи күнгө окшобойт. Эми ушул намаздардан кийин мечитте отуруу дегени бул боюнча угуңуз. Хадисте келип атат. Инналлаха таала юбахи би хаулаил жалисин ал-мунтазирин малаикатахул кирам. Алла субханаху ва таала ушу намаздан кийин, бир фарыз намазды окугандан кийин, кийинки фарыз намазга чейин күтүп отурган кишилер аркылуу периштелерге сыймыктанат экен. Алла сыймыктанат экен. Кайсы периштелерге десе, кирам, эң сыйлуу периштелерине. Малаикатул кирам, улуу, урматтуу периштелерине Алла субханаху ва таала ошол бир намаздан кийин экинчи намазды күтүп,
мечитте отурган бенделер аркылуу сыймыктанат экен. Юбахи. Сыймыктанат экен. Ундуру иля ибади. Периштелерим, карагылачы мына мен бенделеримди дейт экен. Кады кадау фаридатан ва хум янтазируна ухра. Bir farzды аткарып, экинчисин күтүп отурушат дейт. Алла Таала айтат экен мынакей. Bir farzды аткарып, экинчисин күтүп отурат. Ушуну карагыла мен бенделеримди дейт экен. Андан кийин үчүнчүсү исбагул вуду фил макрухат. Бул да каффараттарга кирет. Каффараттар кайсы дедик? Күнөөлөрдүн кечирилүүсү. Эгерде бенде дааратты толук алса, күнөөлөрү кечирилет. Пайгамбарыбыз хадисте айткан, качан ушу колун жуганда колу менен кылган күнөөлөрү кечирилет. Оозуна суу алганда тили менен кылган күнөөлөрү кечирилет. Жүзүн жууганда көзү менен кылган күнөөлөрү кечирилет. Бутун жууганда билип билбей ката, жаман ойдо, жаман ниетте баскан күнөөлөрү кечирилет. Акыркы тамчысы даарат алып атканда акыркы күнөөнү алып түшөт деген да. Жөнөкөй эмес бул. Исбагул вуду, дааратты толук алуу, бул алхамдулилла улуу касиеттүү амалдардын бири. Бул жерде ушул эмнени айтып атканы каффараттардан. Эми мындай деп койду да хадистечи. Исбагул вуду фил макрухат. Дааратты толук алуу напсы каалабаган кезде. Насыл жөн. Хадистерде келет исбагул вуду дааратты толук алуу эле өзү каффара. Напсы каалабаганда бул жерде да кошулду. Буга эмне десе, буга ашыкча даражалар дейт. Күнөөлөр кечирилүү, дааратты толук алуу менен эле күнөөлөр кечирилет. Напсы каалабаган учурда дааратты толук алууда күнөөлөр кечирилет плюс даражалар дейт. Плюс даражалар. Ва канат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте келет. Усман разияллаху анху айтат. Пайгамбар саллаллаху мындай дейт да. Атайту Усман би вудуин фатавадда. Хумран ушул Усман ибн Аффан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын күйөө баласынын кулу болчу да. Усман разияллаху анху. Бул пайгамбарыбыз Усман разияллаху анхуга дааратка суу алып келдим дейт. О киши фатавадда даарат алды, сумма кал инна насан ятахаддасуна ан Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ахадис ла адри ма хия. Адамдар пайгамбарыбыздан бир топ хадистерди баян кылат. Эмне деген хадистерди баян кылат? Мен кабарым жок дейт. Илля анни раайту. Мен ушуну айтып коеюн. Мен көргөмүн. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям тавадда мисла вудуи хада. Мына мен силерге даарат алып бердим го. Кудум ушундай даарат алганын көргөмүн. Сумма кала кийин айтты. Ман тавадда хакада гуфира лаху ма тaqaddama min dambi. Ким ушундай даарат ала турган болсо, мен даарат алгандай дейт Усман разияллаху анху пайгамбарыбыздан көргөнүнчү. Мурунку бардык күнөөлөрү кечирилет. Ва канат салатуху ва машиху илал масжид нафилатан. Эми күнөөлөрү кечирилип калса, анда мечитке басып баруусунан эмне болот? Намаз окусум эмне болот десе, ал ашыкча ага сооп даража болот дейт. Күнөөлөр кечирилгенден кийин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мына азыркы айтылган амалдарды пайгамбар рибатка окшоштурган. Рибат деп коет, мурабит фи сабилилла, Алла Тааланын жолунда чек караган, чегараны кайтарган, Алла Тааланын динин Алла субханаху ва тааlanын бенделерине зыян болбосун деп даликум рибат деп коет. Улуу Алла Таала менен байланышты айтат. Сахи Муслимде келет. Абу Хурайра радияллаху анху риваят пайгамбарыбыз айтат: "Ала адуллукум ала ма ямхуллаху бихил хатая ва ярфау би даражат." Пайгамбарыбыз айткан экен: "Мен силерге Алла каталарды кечире турган, даражаларды бийик кыла турган амалдар тууралуу кабар берейинби?" дегенде, "Калу бала я Расулаллах." Сөзсүз кабар бериңиз о Алланын элчиси деп сахабалар айтышты. Пайгамбарыбыз ошондо айтты: "Кал исбагул вуду алал макарих ва касратул хута илал масажид ва интизарус сала ба'дас сала фадаликум рибат." Айттым жерде. Напсы каалабаган учурларда дааратты толук алуу, мечитке көп кадам таштоо, бир намаздан кийин экинчи намазды күтүү. Фадаликум рибат, мына ушул рибат. Алла менен байланыша турган амал, байланыштыра турган амал ушул. Ушул Алла субханаху ва тааlanын жолундагы, Алла Тааланын
Динин сактаганга турган адамдар ушулар. Термизи шарифте келет. Бул каффараттардын пайдасы дүйнөдө да, ахиретте да экен да. Дүйнөдө да, ахиретте дагы. Азыркылардыкын кайсы? Биз айтып атабыз. Мечитке жөгөлүү, даратты толук алуу, бир намаздан кийин экинчи намазды күтүү. Ушулар bunun пайдасы сиз дүйнөдөн да көрөсүз, ахиреттен да көрөсүз дейт. Дүйнөдө да bunun пайдасы бар. Барзакта дагы пайдасы бар. Дүйнөдөгү ошончо пайгамбардын хадисинин аягында Термизи шарифте келип атат: "Ман фа'ала залика аша би хайр." Ким ушуну кыла турган болсо, азыркы 3 нерсени мечитке жөгөлө турган болсо, жамаатка катышканга, даратты толук ала турган болсо, напсы каалабаган учурларда, bir namazdan keyin ikinci namazı kütüp otursa meçitte. Uşunu ayet otat. Faman man faala zalika kim uşunu kılsa aşa bi hayr. Bu dünyada жақшылықта жашайт dedi. Wa mata bi hayr, жақшылықта ölet dedi. Allah Taalam жақшы жашоо öğretken, жақшы ölüm berет eкен. Ошого жақшы жашоо берет экен. Канча өмүр берсе, өмүрү жақшылықта өтөт экен аныкычы. Кайерде ölüm gelse, ölümü daha жақшылықта болот экен мунуку. Wa kana min khati'atihi, alemi günөө каталарын айта турган болсок, kayevmi waladatun ummuhu, enesi төрөгөн бала, кайсы күнү enesi төрөгөн бала ошол күндөй таптаза болот күнөдөн дейт. Демек иншалла бул улуу амалдар экен тугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүйлөгөн вахий биздин баарыбызга, пайдабызга ошончо кызыктырган, бирибизге да ушуга айтып деп эстетип, аракет кылып турайлы. Термизи шарифте да кошумчасы бар. Wa may yuhafiz alayhinna asha bi hayr degени. Kim буга дайым болса деген. Yuhafiz дегени бекем кармаса аны. Бир-эки жолу эмес, дайыма кылып, бирок бир-эки жолу калып кетсе эчтеке эмес дегенди айтат да. Ошондой кыла турган болсо азыркыгачы. Эми мисалы карап, дайыма эле мечитке жөгөр алып, анча-мынча эме болуп калды, келбей калды. Анча-мынча мечиттин намазы күтпөй эле кетип калды. Анча-мынча даратты толук исбак кылбай алды го, бирок азыркындай бир напсы калабан учурда бир эле жолу эринип жууп койду, 3 жолу эмес, мисалы. Ал ушул мына азыркы пайгамбарыбыз айткан хадистен чыгып калбайт ал. Ал деле ушуга. Демек иншалла буланы улантып туруш керек экен, гегеде калып кетсе кыжалат болбош керек экен. Эми экинчи даражаттарга келели. Малаул а'ла, Алла Тааланын алдындагы улуу өзгөчө периштелердин тобу. Экинчи талкуулоо маселеси даражаттар боюнча экен. Бенделердин даражалары. Алла Таалам кайсы амалдарга даража койгон, кайсы амалдар аркылуу бенденин даражалары көтөрүлө берет. Ошол боюнча талкуу тиякта. Так, биринчиси эмне деди? Фахуа ит'аму таам, тамак жедирүү. Адамдарга тамак жедиресиз го? Досуңузга, туганыңызга, апаңызга, атаңызга, бала чакаңызга, тааныгандарга, тааныбагандарга, байларга, кембагалдарга, кимге гана тамак жедирсеңиз, баары ушуга кирет. Бирок албетте кембагалдарга тамак жедирүү бул жогору турат. Сүйкүмдүү, даражалуу жана бийик бул. Кембагалдарга бе. Байлардын курсагы итагана тойда, токта. Туурабы? Ошончо мына жерде айткан экен. Wa kaunuhu li mustahiqqin faqirin awla wa ahab. Кембагал адамдын курсагын тойгозуу бул жогору турат, жана сүйкүмдүү, жана бунун даражасы дагы бийиктейт жөнөкөй адамдарга караганда. Ушундайларга берүү даражасы дагы буну бийиктейт. Wa sabab li raf'i darajatin aksar mimma law kana mabzulan li ghayri faqir. Кембагал эмес жөн эле байларга берсең деле даража аласың, бирок кембагалга берсең даражасын бийик аласың. Bukhari şerifte gelet Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhumadan bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soragan eken. Ayyul İslami hayr. İslam'ın qaysınысы жақшы dedi. Hem İslam'ın jamandığı yok. Bunun manisi ayyul muslim
Musulmandардын кайсынысы эң жакшыраак деген сөз. Faqala lahu sallallahu aleyhi ve sellem tut'imu ta'am ve taqra'u salam ala man arafta ve man lam ta'rif. Айтты мындай деп. Тамак жедиргениң, таныганыңа, тааныбаганыңа салам бергениң. Ушул мусулмандардын эң мыктысы экен. Тамак жедирген жана салам таркаткан, саламдашкан. Таныганына дагы, таныбаганына дагы салам айткан дейт да. Демек, тамак жедирүү тугандар ислам диніндегі улуу амалдардын, абзел амалдар, жакшы амалдардын бири. Тирмизи шарифте келет, Абдулла ибн Амр радıyallahu анхумадан риваят, пайгамбарыбыз айтты: "У'будур рахман ва ат'имут таам ва афшус салам тадхул джанната бис салам." Кала Тирмизи хасанун сахихун. Райымдуу, мээримдүү Аллага ибадат кылгыла, тамак жедиргиле, салам таркаткыла, бейишке амандык менен кирип кетесиңер деген экен. Ошондой эле дагы Тирмизи шарифте келет, Абдулла ибн Салам радıyallahu анхунун ислам кабыл алуу кыссасы айтылат. Ал жерде сөз ушул: качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мединага келгенде, адамдардын бардыгы инжафала, яни асра аннас илей. Пайгамбарыбызга адамдар баары шашып бараткан экен да. Пайгамбарыбыз Меккеде Мединага келди да, элдин баары эле пайгамбар келди де, көчө, айыл, бардыгы эле шашып баратат. Пайгамбарды зиярат кылайлы, көрөйлү, учурашайлы, тияк бияк. Бул жөөттөрдүн алымы болчу Абдулла ибн Салам. Тауратты мыкты билген киши болчу. Еврейле да, еврейле. Исламды кабыл алып эле да. Бирок Мединада турат эле да. Андан кийин ошо элдердин бардыгын шашып баратканын көрүп, анан айтканда: "Каяка баратасыңар? Не болду өзү?" дегенде: "Кадима Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар келди, пайгамбарга келди. Фажиту финнас ли андура илей." Мен деле адамдардын катарында бардым дейт. Аралашып эле бардым дейт. Карайынчы ошо ким экен көрөйүн деп. Фаламма истасбатту вajha Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, арафту анна вajhahu лейса бивajhin каддаб. Качан мен мына узактан кыракылык кылып көз салганымда, ушу пайгамбарыбызды узактан туруп көргөн экен да, эл топтолуп атат да, жанына бара албады. Ошондон мен тааныдым дейт. Бунун жүзү жалган жүзүгө окшобойт дейт. Жүзүндө бир жалганчы айтат го да. Буну мен айтат го, мен карачы, мен ушус мен сага бир аферист көрүнүп атамбы дейт го бизден. Мен көзүмө карабайчы, мен сага бир аферист көрүнүп атамбы дейт го. Пайгамбардын карап туруп ошол киши айтып атат. Карадым дейт, анын жүзү жалганчынын жүзүнө окшобойт. Жалганчы. Демек сөзү жалган болушу мүмкүн эмес деген сөз. Wa kana awwala shay takallama bihi an qal. Ушу Абдулла ибн Салам айтат, ушул жерде биринчи мен уккан сөзү пайгамбар Мухаммад алейхиссалам айткан сөз ушул болду дейт. Я юханнас, адамдар, афшус салам деп. Пайгамбарыбыздын кайрылуусу, саламды таркаткыла. Алланын аты, тынчтык деген атын таркаткыла. Бири-бириңерге дайыма Алла Тааланын тынчтык деген атын эстетип саламдашкыла. Бири-бириңерге Алла Тааланын амандыгын, Алла Субханаху ва Тааланын берген саламатчылыгын таркаткыла деген сөз. Ва ат'имут таам, мына кеп. Адамдарга тамак жедиргиле дейт. Пайгамбарыбыздын биринчи мынакей сөздөрү. Ва саллу ва насу ниям тадхул джанната бис салам. Намаз окугула адамдар уктап атканда бейишке амандык менен киресиңер деген экен. Эми бейишке амандык менен киресиңер дегенде мааниси Аллах алам духулуха мин гайри хисаб вала азаб, эсепсиз жана азапсыз бейишке кирүү деген маани дейт. Демек кээ бир риваяттарда төртөө келет. Ким салам таркатса, адамдарга тамак жедирсе, туганчылык мамилени бекем кармаса, адамдар уктап атканда намаз окуса, иншаалла азапсыз, эсепсиз бейишке кирет деген сөз. Не дейт? Бигайри хисаб, эсепсиз. Атак эсеп бар да тиякта. Азапсыз, азап дагы бар да. Мынаны аткарса, Алла алам, Шейх Мухаммад Авам айтат, Алла Таала билүүчүрөөк, бирок алымдарыбыз айткан, бунун мааниси бейишке амандык менен киресиң деген, бул мааниси эмне? Бейишке амандык менен киресиң. Бунун мааниси бейишке саламатчылык менен, амандык менен киресиң дегенде мааниси бейишке эсепсиз, азапсыз киресиң деген сөз дейт.
Эми бул улуу кызыктыруу болуп атат. Хаза таргибун азимун. Ла ямбагы лил кадр алейя ягфалан. Эми күчү жеткен адам ушудан бекапар болушучу лайыктуу эмес да. Мусулманга жарашпайт да. Мени бир адамдын акчасы жок, тамак жедире албайт да. Ага эмес туган. Эми мүмкүнчүлүгү бар тамак жедиргенге. Эми ошол ушундай улуу пайгамбарыбыздын чакырыгын, кызыктыруусун мындай эле кош көңүл таштап коюш мүмкүн эмес экен да. Ага лайык эмес дейт алчы. Туура келбейт дейт ал. Аллах субхана ва таала өзү разы болгон амалга баарыбызга товфик берсин. Амин. Эми субханалла, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан ким ушул кыслаттарга, азыркы айткандарга аткара турган болсо, салам таркатып, тамак жедирип, тууганчылык менен бекем кармап, адамдар уктап атканда намаз окуп, ушул касиетти кармансачы, бейишке эле кирип эле калып калбайт дейт. Ал жакта даражалар да бар, хадис айтылат дейт. Даражаларыңыз кандай? Табараниде риваят келет. Абдулла ибн Амр разияллаху анхумадан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна фил джаннати гурафан юра захируха мин батиниха ва батинуха мин захириха." Бейиште ушундай гураф деп коет да, мындай бизде эми мына бөлмө дегени мененчи балахана деп коет. Жогорку даража эмелери, кан сарайларда бөлмөлөр болот экен да. Ал бөлмөлөрдүн сыртынан ичи, ичинен сырты көрүнүп турат экен. Так, факала Абул Малик Аш'ари. Абул Малик Аш'ари айтты: "Лиман хия я Расулаллах?" Ал бейиштеги ичи сыртынан, сырты ичинен көрүнүп турган ушундай улуу кан сарайдын бөлмөлөрү ким үчүн дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Лиман атабал калам ва ат'ама таам ва бата каиман ва насу нiyam" dedi. Kimge eкен? Kimin sözü tattуу bolsa, tamak jedirse, жана адамдар уктап атканда түнү туруп намаз окуса. Ушулар адам үчүн деди да. Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Кариминде дагы мусулман бенденин Аллахтын алдында даражалары бийик болгондун ушул жерин айтып кеткен. Тамак жедирген бул абрар, мындайча айтканда улуу оолиялардын касиеттеринен, сыпаттарынан, өзгөчөлүктөрүнөн экен да. Жөнөкөй нерсе эмес тамак жедиргенчи. Кур'анда Аллах Таала айтат: "Иннал абрара яшрабуна мин касин кана мизажуха кафура, айна яшрабу биха ибадуллах юфаджирунаха тафджира, юфуна бин надри ва яхафуна йоман кана шарруху мустатира, ва ют'имуна таама аля хуббихи мискина ва ятима ва асира. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا." İnsan suresi 5'ten 11'ge чейин. Мына жерде ихластуулук менен ким тамак бере турган болсо, бул абрарлардын сыфатынан деп койду да. Кимдин сыфатынан кене? Абрар деп. Innal abrara lafi naim. Kur'anda Allah Taala айтып койгон, бейиштин неаматтарында болот абрарлар. Улуу оолиялар да айтат абрар деп. Ошо абрарлардын бир сыпаты ушу экен. Булар айтып атат: "Ва ют'имуна таама аля хуббихи мискина ва ятима ва асира." Алар тамак жедиришет. Кимге? Кембагалдарга. Кимге? Жетимдерге. Kimge? Tutkundagılarga tamak jedirişet. Ala hubbihi degeni oşu tamakты өзү жакшы көрүп болсун да мен токтотом, мынага жедирейинчи дейт экен да. Өзү баягы жакшы көрбөгөн тамакты жедирет эмес, жакшы көргөн тамакты жедирет. Жакшы көрүү аз кээ бир адамдар жакшы көрбөгөнүн деле бербей калды. Ушунчалык сараң болуп калды. Өзүнөн ашканын дагы бербейди. Аллаху акбар. Мунчалык болбош керек. Кээде мындай балдар ресторанда иштегендер айтып калат: "Дамыла ушу кичине мындай эми таза исрап болуп атат. Алып кетейин десе, жок, мусорго төккөрө дейт экен да." Я Алла, мунчалык болбойт де. Мунчалык болбойт. Ошон үчүн тамакты ченемдүү жасаш керек. Ченемдүү жеш керек туугандар. Субханалла, көп мындай коомчулуктан уктук да.
Биз менен ажыгы барып келген Адыл Дамыланын чоң атасы бар эле, Баткенде эле. О киши ушу 94-96 өттү окшойт. Бирок аябай чыйраак өттү да. Бир колу жок болсо эле. Биздин ажыгы барган да. Анан ушунча машалла чыйрактыгынын, зиректигин көрүп таң каласың да. Анан сурасаң, ал ысытылган, бир тамак жасалды го, кайра ысыт тамак жеген эмес, жебейт экен да. Ошон үчүн ишенчи өзүнө неме кылат. Бүгүн деле бир жерде отуруп сүйлөшүп, анан бирөөнүн энеси 96-та өткөн экен. Анын энеси да ошондой экен да. Чоң айдан экен сүйлөп. Кыскасы айтып атканда, машалла, тамакты биз ашыкча жасап исрап кылбайлы. Алхамдулилlah, бул дин соолукта дагы бар экен, шариятта дагы бар экен туган. Бирок кандай болгондо дагы мына Алла Таалам баары бир тамак берген, берешенди жакшы көрөт экен да. Кандай болгон чакта да мына абрарлардын сыпатын айтып атат. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ Хуббихи деген өзүнүн мухаббаты болуп туруп дагы ошо тамакты берет деген сөз. Дүнүйөгө мухаббаты бар, тамакка мухаббаты бар, ошон тамактарды берет деген. Же болбосо аля хуббихини, аля хуббилла, Алланын мухаббаты үчүн берет. Башка үчүн эмес. Ушу мени жакшы көрүп калсын, ушу мени сыйласын, эртеге мен бир шайлоого барып калсам добушум берсин эмес да. Башка анын дүнүйө бир караз максаты жок да. Анын Алланын мухаббаты үчүн берген бул бөлөк нерсе. Андан кийин эмне деп атат? Иннама нут'имукум ливажхилла. Биз силерге тамак берип атканыбыздын себеби Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ла нуриду минкум жазаа ва шукура. Биз силерден туугандар угуалла. Акысындагы, рахматындагы каалабайбыз. Мына лабрарлардан ихластуулук менен берген адамдардын эмес. Экинчиси, бул биринчиси болчу. Периштелер, улуу периштелер талкуулап аткан даражат боюнча биринчи кайсы амал экен? Тамак жедирүү. Демек, качан сиз тамак жедиренде ниет кылганыңызда кичине ойлонуп коюңуз. Ушул амал тууралуу жогору жактагы өзгөчө Алланын периштелери талкуулап атат менин даражам боюнча. Ким боюнча? Менин даражам боюнча. Мага канча даража берилет? Берилет. Şu biri ayet etkende ya Allah azırak mınday oluş gerek diginde депчи. Allahu akbar. Ошон үчүн inşallah карап туруп биз бир сындырым нан берсек дагы, бир уртам суу берсек дагы, бир уртам сүт берсек дагы, курсагын тойгозо турганбы, тойгозбой турганбы айырмасы жок. Сиздин ниетиңизде бар. Алла ниетти карап турат. Ар ким өзүнө жараша, деңгээлине жараша. Экинчиси мындайда карап туруңуз туган. Авалга жараша сооп даражалар айырмаланып турат. Айырмаланып турат. Кыйынчылык учурда пандемия, тамак берген, бул даража совсем бөлөк бул нерсе. Чындасызбы? Кыйынчылык учурда тамак берген, ал азыр тамак берген экөө барабар эмес ал. Соопто экөө тең сообу бар, бирок даражада тең эмес. Даражада тең эмес. Аллахым барзо товфик берсин. Экинчи амал линул калам, жумшак сөз. Ох. Бизге мына бүгүн авадан дагы, судан дагы зарылыраак болуп турган ошол. Сөздүн жумшагы. Биздин тилибиз азыр чекеден бирөөнүн башын деле ала турган тил, динин деле акырататын тил, ахиретти дозок алып бара турган эле тил. Линул калам дейт. Аллаху акбар. Жумшак сүйлөгөн дейт. Үй бүлөдө жумшак сүйлөсө шайтан аралабайт, ажырашуу болбойт. Үй бүлөдө. Ата-энеңе жумшак сүйлөсөң, Аллаху акбар, эч качан сен тууралуу жүрөгү ренжибейт, оорубайт. Кимге гана болбосун жумшак сөз жагат экен да. Кимге гана болбосун. Бардыгына жумшак сөз жагат. Катуу сөзчү эч кимге жакпайт. Кол алдыңдагы кишини башкарышың мүмкүн, бирок ал жүрөгүн башкара албайсың. Жүрөк бәрі айтат, сен айвансың да дейді. Не кылам эми, иштен айдай бересиң да ошон үчүн. Бирок жүрөктү жок. Жүрөктү завоевать этиш үчүн жумшак сөз дейт. Жумшак сөз дейт. Эми караңыз бул эмне деп атат. Пайгамбарыбыз айтат, лиман атабал калам. Бейиштеги улуу даражалагы бөлмөлөр кимге экен? Кимдин сөзү таттуу болсо. Экөө бир эле, таттуу сөз, жумшак сөз дегенчи. Жакшы сөз, сыйлуу сөз бардыгы бир эле. Бирок Кур'ан-ы Каримде мындай көзөмөлдөсө уксаңызчы, карасаңыз Алла Таалам
ар кандай учурда сөздөрдүн араб тили аябай сөзгө бай эмеспи? Ошон үчүн айткан вакулу линнаси хусна, эң биринчи аят мындай өкүмдөрдөн да, Куранда Бакара сүрөсүндө келгендерден да, адамдарга силер чырайлуу сөз сүйлөгүлө дейт. Каулан маруфа, жакшы сөз сүйлөгүлө дейт. Каулан лайина, жумшак сөз сүйлөгүлө дейт. Каулан карима, жылуу сөз сүйлөгүлө. Аябай сыйлуу сөз сүйлөгүлө. Бизде деле бар экен, чукулай берсе чыга берет экен да. Алхамдулилля бардыгыначы. Куранда Алла субханаху ва таала бар ушуларды айтканда, Муса пайгамбар менен Харун пайгамбарды Фираунга жөнөтүп атканда жумшак сөз сүйлө деп буйрук берген да. Болсо Фираунга жумшак сөз сүйлөй турган өзү ылайыктуу эмес да Алла. Айткан Алла субханаху ва кула лаху каулан лайина лааллаху ятадаккару ау яхша. Муса пайгамбар, Харун пайгамбар эки пайгамбарды жөнөттү. Кимге? Залымга. Залымдардын залымы Фираун. Адамдардын канын ичкен, муздаган, эмне деген зулумдук андай. Куранда калган, тарыхта калгандан зулумдугучу. Ошондойго дагы Муса пайгамбардай улуу даражалын айтып атат. Экөөңөр барып, ага жумшак сөз сүйлөгүлө. Пайдасы барбы жумшак сөз сүйлөгөндүн? Алла айтып атат. Лааллаху мүмкүн насаат кабыл алып калар дейт. Жумшак сөздүн пайдасы насаат кабыл алат. Каты сөздүн пайдасы кабыл албайт. Ау яхша, же Алладан коркуп калар деген мынакен лаалла сөзү менен Алла субханаху ва таала келип атат. Ибн Умар разияллаху анхума экөөнү тең бир жерде топтогон дейт. Ибн Умар сахаба, Умар разияллаху баласы да. Бул айткан экен мындай деп. Албир шейун хаййин. Бир деген бар го жакшылык. Бул жумшак нерсе деген экен. Жакшылык өзү жумшак нерсе болот экен да. Жакшылык бар го. Бул бир жеңил, жумшак нерсе болот экен. Ваджхун талиq ва каламун лайин. Бул маанайы жарык, жумшак сөз деген экен. Хаййиндин мааниси. Бунайя иннал бирра шейун хаййин ваджхун талиq ва каламун лайин деген экен. Уулчагым, жакшылык бул оңой эле нерсе. Маанайы жарык, жарык маанай, жумшак сөз деген экен. Жакшылык оңой эле нерсе. Эки. Жарык маанай, дайыма маанайыңыз жарык кылып жүрүңүз. Вообще кыжалат болбоңуз. Вообще шайтан кичине ооруп калса, иши жүрүшпөй калса, үмүтсүздүк алып келет да. Бунун иши ушул. Алла субханаху ва таала айтып атат. Мен бендем күмөн кандай кылса ошондой кылам деп. Бенде дайыма жакшы күмөндө болуш керек да. Жабир ибн Абдулла разияллаху анху айтат. Пайгамбарыбыз дүйнөдөн кайтаардан 3 күн мурда мага айткан дейт. Эй Жабир, саңа өлүм келбесин, бирок Аллага жакшы күмөн кылган абалда гана келсин дейт. Чындасызбы? Аллага жакшы күмөндө бол. Алла Таалага жакшы күмөндө. Иншалла Алла күнөөлөрүмдү кечирет, дуамы кабыл кылат, тобамы кабыл кылат. Алла Таалам ден соолук берет, ишими оңунан чыгарат, даражамды көтөрөт, кабырдын азабынан сактайт, кабырымды нурлуу кылат, ахиретте жүзүмдү жарык кылат. Ахиретте Алла субханаху ва таала азаптабайт. Алла Таалам бейишине киргизет, ыраазычылыгын берет. Жакшы күмөндө бол Алла. Бул дүйнөдө Алла субханаху ва таала Аллага хусну зан билла деп коет бул. Аллага жакшы күмөн кылуу имандан. Алла Таалага жакшы күмөн кылуу. Алла Таала дайыма жакшы күмөндө. Түнү дагы, күндүзү дагы кандай абал болуп кетпесин. Ачка болуп кетсеңиз да жакшы күмөндө болуң. Карызга батып кетсеңиз да жакшы күмөндө болуң. Ооруп атсаңыз да жакшы күмөндө болуң. Кыжалат болуп атсаңыз да жакшы күмөндө болуң. Сизди Алла Таалам атай кыжалат кылыш үчүн жараткан жок. Кичине кыжалатчылыкты берсе даражаңызды көтөрүш үчүн, өзүнө жакындатыш үчүн. Бул сиз вообще мындай кыжалат болбогон. Ойлоно турган, кыжалат боло турган башка нерселерибиз бар. О тияк. Бул жагы эч неме эмес. Ошон үчүн иншалла жүрөгүбүз бейпил болсун. Жүрөгүбүз тынч болсун бул тууралуу. Некен? Маанайы жарык дейт иншалла. Жүзүңүздү жарык алып жүрүңүз. Иншалла алхамдулилла. Кабаңызды бүркөп, чөгүп, кайгырып, кайгыга батып, алхамдулилла иншалла Алла Таалам бардык ишимди Алла өзү билет. Алла жаратты, кажетін бүтүрүшү да өзү деп.
өзүбүздү оңдогонго аракет кыла берели. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринен билинет, кара. Жолдун иштин ачылуусун күтүү ибадат бул. Интидар фарач деп коет. Бул ибадат тугандар. Шашпаңыз. Ушул кичине күтүп атканыңыз ибадатта эсептелет. Ишим оңунан чыгып кетсе экен, ден соолугум жакшы болуп кетсе экен, ушу кыжалатчыгым кетсе экен деп күтүп атасыз го? Ушул ибадат да. Ушул өзү ибадат. Сизди Алла текке таштап койгон жок. Сизди Алла унутуп калган жок. Сиз ойлобоңуз да. Мен ишим эмне болду, унутуп калган жокпу деп. Андай эмес. Алла субханаху ва таала бардык сөздү угучу. Эң мыкты угучу. Акырын сүйлөсөң да угат, шуурулап койсоң да угуп калат да. Барын Алла таала угучу. Кеттик дальше. Мынакей. Өзү жумшак сүйлөгөн дейт. Мусулмандынча бул девиз, уран экен. Мусулмандын белгиси, сыймыгы экен жумшак сүйлөгөн. Өзгөчө душмандарга, өзгөчө талашкандарга. Биз башка жумшак сүйлөшүбүз мүмкүн. Бирөө талашып калса, токто, уже башкача да. Айтабыз го, мен сен менен башкача сүйлөшмөгөн. Просто мен туганым болуп атасың, же эним болуп атасың, же досум болуп атасың, же агам болуп атасың, просто же дамыла болуп атасың, же намаз окуйсуң, башкача сүйлөшмөгөн. Ла илаха иллаллах. Алла таала угуп атат да бундайларды. Андай болбош керек. Кандай болуп кетсе да анда. Пайгамбарыбызды карап жашай бериң, таксыр. Кем болбойсуз. Утасыз, утулбайсыз. Көтөрүлөсүз, түшпөйсүз. Иззатта болосуз, кор болбойсуз. Бактылуу болосуз, эч качан бактысыз болбойсуз. Бактысыз кылабайт сизди эч ким. Пайгамбарыбыздын аркасына эришип кете бериң. Көрүнүштө кордук көрүнүшү мүмкүн. Акыйкатында иззат. Бул иззат эч ким ала албайт. Дүйнөдө да ахиреттигизин айтпай эле койт. Дүйнөдө да Алла субханаху ва таала өзүнүн аулияларын кор таштабайт эч качан. Утурумдук сыноолор болот, болбой койгон эмес, пайгамбарларга болгон. Бирок утурумдук сыноо ойлоп калбаңыз андай деп. Ошон үчүн иншалла мына жердеги туугандар жумшак сүйлөгөн мусулмандарга хатта ма а'даи, хатта фи хали мухасамати айтат ушу. Талашкан учурда дагы, душмандар менен дагы дейт. Бухари шарифте келет. Айша энебиз айтат: "Дахала рахдун минал яхуд аля Расулилlah саллаллаху алейхи ва саллям." Пайгамбарыбыздын алдына жөөттөрдөн bir топ жамаат, bir топ рахт деп коет мына бир. 10га чейинкисин айтат да бир. 9 бу, 7-8 бе, кыскасы айтканда bir топ жөөттөр пайгамбарыбыздын алдына келди дейт. Айша энебиз айтат. Келип туруп факалу, алар айтты: "Ассаламу алейк" деди. Ассаламу алейк. Ассалам деген жокта ассам деп жөөттөрдүн тилинде өлүмдү айтат. Кирип пайгамбарыбызга жакшы салам бергендин ордуна өлүм тилешти да, бетине айтты да. Мына биздин каты грубый сөз менен айтканда, өлгүр деди да. Түшүндүңүзбү? Саңа өлүм болсун деген жаман сөз го. Ушундай сөздү айтты эле. Фафахимтуха дейт. Айша энебиз айтат, мен түшүндүм дейт бул сөздү дейт. Факульту, мен айттым дейт. Алейкум сам ва ла'на. Өзүңөргө өлүм болсун, жана каргыш болсун дедим. Факала пайгамбарыбыз Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз айтты: "Махлан я Айша." Айша тек койчу деди. Аялы да жубай жанында турат, укту да. Айша махлан тек кой деди, унчукпа тур деди. Фа инналлах юхиббу риф фил амри кулли. Анткени Алла таала бардык иште жумшактыкты жакшы көрөт деди. Карачы. Айша энебизге эмне жатат? Жөөттөр, душмандар. Душман деген жаман сөз менен келип атат. Айша энебизди токтотуп атат. Токтоткондо дагы эмне деп атат? Алла таала бардык иште жумшактыкты жакшы көрөт дейт. Эмнеде? Бардык иште. Факульту я Расулаллах, авалам тасма мақалу. Айша энебиз чыдай албай айтты: "О Алланын элчиси, эмне деп айтканды уккан жоксузбу сиз?" деп. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Факад култу алейкум." Мен аларга айттым го, алейкум, өзүңөргө деп. Бирок өлүм деген сөздү кошкон жок да пайгамбарыбыз. Карачы. Алар келип, өлүм болсун саңа деди эле, пайгамбарыбыз өзүңөргө. Өлүм болсун деген сөздү айткан жок. Өзүңөргө. Кара. Ушундай деп айттым го деди.
İbn Umar radıyallahu anh'dan rivayet kelet. İza sallama aleykum ahlul kitab faqulu ve aleykum. Aytkan eken İbn Umar radıyallahu anh'dan rivayet. Peygamberimiz ayttılar, sizlerge kaçan kitap eyeleri, Jüötler, Hristiyanlar assalamu aleykum dese, sizler ve aleykum de öyle cevap bergile. Assalam da aytpagıla degen söz. Düşündüler mi? Gede Müslüman emesler salam berip kalat da assalamu aleykum depçi. Ya, oşonda al Müslüman emes alçı. Müslüman. İman keltirgen bolsa ve aleykum assalam dep cevap beriş gerek. Assalam da aytış gerek sözsüz. Allah'ın tınçlığın, amandığın kağlaş gerek. Geçeki sabakta da biz bu genen aytıp bergenbiz. Bu turalı geçe Kaşgariyde salam boyunca öte genen sabak bolgan. Hazır bu yerde aytıtkan Peygamberimiz aytıtat, Jüötler, Hristiyanlar, kitap eyeleri sizlerge salamdaş assalamu aleykum dese, sizler ve aleykum dep cevap beresiңер boldu. Assalam, rahmatullah ve barakatuh aytilinmeydi. Subhanallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uşul ökümdü jalpı kıldı, özünün ümmetine sünnet kıldı. Bir yerde gelet, Jüötler Peygamberimizge gelip turup assalamu aleykum degende Ayşe'niz ve aleykum ve la'anakumullah ve gadiballah aleykum. Allah'ın naratı olsun, özüңөрgө kaytsın ölüm. Allah'ın açısı olsun degende Peygamberimiz oşanda aytkan eken. Mahlan ya Ayşe. Ayşe, akırın. Akırın Ayşe. Mahlan dedi. Özün karma degende. Yumşak bol. Aleyke bir rifq. Aleyki bir rifq. Yumşaklıkты bekem karma dedi Peygamberimiz oşanda. Bunlar rivayetinde. Tak. Ve iyyaki vel unha vel fuhş. Daima oroyluk, katuluk, avirsizlikten özünü saktan dedi. Özünü sakta dedi yani. Anam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Ya Ayşe'nin özü aytadi. Avlem tasma ma qalu. Uqqan joqsuz ben ne dep aytıp açqanı dediler. Peygamberimiz aytdı. Avlem tasma'i ma qultu. Sen uqqan joqsuzmu men ne dep aytqanımdı dedi. Radattu aleyhim. Men alarga qaytardım dedi. Fa yustajaba li fihim ve la yustajabu lahum fiyya. Meniki, men akımda kavul boldu. Alar kavul bolgan joq dedi da. Mana Bukhari şerifte gelet. Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma Peygamberimize sıfatlap aytat. Lem yekun sallallahu aleyhi ve sellem fahişan ve lem mutafahişan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sıfatını ugalaylı toğandar. Emne üç bizim Peygamberimiz bileyli kim eken? Jana bizge bul jerde ügüt bar. Oşondoy bolууга da. Peygamberimiz avirsiz emes ele. Tabii avirsiz emes ele, ataylap da avirsiz emes ele. Adatında avirsizlik çok öyle Peygamberimiz. Gebir adamda adatında avirsizlik çok. Biroq gebir uçurda ataylap avirsiz bolup da fahiş. Anda emes. Fahiş da emes, mutafahiş da emes. Bukhari'de rivayet gelet. Abdullah ibn Amr radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Arba'un man kunna fihi kana munafikan halisan. 4 nerse var eken ugalыңыздар. Kesepet. Kimde oşo 4 olsa al munafik halis deydi. Munafik halis degeni çınığı munafık degen söz. Çınığı munafık, litsemer, çınığı munafık. Ve man kanat fihi hasla. Kimde oşo 4 yok, bir öyle var da. Anda kanday dese minhuna kanat fihi haslatun nifaq hatta yadaha. Anda munafıklıktın oşol birösü bolup turat аны таштаганга чейинчи. 4 olsa bu уже konkretный munafık bola degen. Егерде бирөө боло турган болсо чала munafık bola degen. 2 olsa dagы чала ортого болупчу 25% деп койсоңуз деле болот. 25% munafık, 50% munafık, 75% munafık, 100% munafık deseniz жакшы. 4 olsa buna 4'e bölüp atat. Tak, ida utumina khana birincisi amanat berilse kıyanat kılat. Mana. İkincisi ve ida haddese kada. Söylese жалган söyleydi de. 2. Ve ida ahada qadar. Kelişim kılsa kelişimge karşı çıkar. Ve ida khasama fajar talaşıp getse uyatsız söz söyleydi. Günah kılat. Avirsiz. Şu cedayettir al-mukhasama degeni mücadele vel muhalafa fi ray. Oydu karşı oy olup kettik de ekosçu. Meyli dinde olsun, dünyada olsun,
Кандай гана бир маселеде болбосун, ойда бир талаш болуп кетсек, ортодо, талаш болуп кетсе. Вал фужур не? Вал майл анил хак вал ихтиял фи раддихи деген. Фужур деген бул жердеги мааниси акыйкаттан ооп кетет деген. Бирөө менен талашса, акыйкаттан ооп кетет. Бул жалпы мааниси. Күнөөкөрлүк кылат, фужур, фасыктык, күнөө абирсиз сөздөр сүйлөйт деген сөз. Мусулманга пайгамбарыбыз өтө чоң эскертүү берип атат бул хадисте. Тилин сактасын. Талашкан учурда дагы чегинен чыкпасын. Жада калса өзүнүн өчүн акысын алып атканда дагы чегинен чыкпасын. Бул менин ушундай каршылашым эле деп шайтан бардык жаман нерселерди кооз кылып көрсөтөт. Ага өч алганга бул туган мунафыктыктын сыпаты. Ида хасама фажар dedi. Ушуну унутпайлы. Төртүнчүсүн айтып атат. Бул риваят кайсыда дедик? Бухариде. Абдулла ибн Амр разияллаху анху. Качан ушу мунафыктын төртүнчү белгиси кайсы экен? Талашса, жаңжалдаш тартышып кете турган болсочу, сразу күнөө өтөт экен да. Абирсиздик өтөт экен. Акыйкаттан фужур деп акыйкаттан ооп кетет да, чындыктан ооп кетип, жамандыгына ачуусун алдырып, эмоциясын алдырып, капкаяктагы арам нерселердин бардыгын сүйлөп, жаман ишти кыла баштайт экен. Жамандык кыла баштайт экен. Мына мунафыктын сыпаты деп атат. Улуу Алла Тааланын алдындагы өзгөчө периштелердин тобу бенделердин даражаларын талкуулап атышат. Үчүнчүсү кайсы? Экөө болду. Тамак жедирүү болду, жумшак сүйлөө болду. Үчүнчүсү түндө туруп намаз окуу деди. Түнкү намаз деди. Аллаху акбар. Бул боюнча хадистер өтө көп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга тахажжуд фарыз болгон да. Сахабаларга бир жылдай фарыз болуп турган. Кийин фарыздыгы кеткен. Ана мустахаб болуп калган. Сүннөт, нафил бардыгын өзүнө камтылган мустахаб деген сөз айтылат. Талаш бар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга 5 вакыт намаз фарыз болгондон кийин тахажжудтун фарыздыгы кеттиби же дагы эле калдыбы дейт. Көпчүлүгү калды дегенде. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде сүрө түшүргөн. Күндүзгү мээнет тууралуу, түнкү мээнет тууралуу. Я юхал муддассир кум фаандир ва раббака факаббир. Бу күндүзгү мээнетти айтып берген. Кандай дават кыласың, кандай мээнет кыласың. Я юхал муззаммил кумил лейла илля қалила. Нисфаху авин қус минху қалила. Аузит алейхи вараттил Qur'ана тартила. Охо, ей, жамынып, оронып жатқан тур. Кумил лейла илля қалила. Тур түні, бираз уктасаң болды дейді. Кейін келді екіншісі, жарымын укта, жарымын тур. Же бираз мейлі қошып қой уйқуға. Бирок түндүн барын уктап қой, бул жок нерсе дейді. Biz az ушундай болуп калдык, түндүн дагы барын, күндүздүн дагы жарымын уктап койдук да. Мени күндүзө кайлула деген бар. Түшкү тамак жегенден кийин уктап коюу пайгамбарыбыздын сүннөтү. Пайгамбарыбыз айткан, шайтан кайлула кылбайт деген. Ошон үчүн кайлула кылып туруш керек экен да. Кичине түштү. Эмне үчүн? Түнкү ибадатка турганга күч болуш үчүн. Бир хадисте келет, саарлык жегиле, күндүзү орозо тутканга кубат алыш үчүн, түштө уктап койгула кайлула кылып, түнкү ибадатка кубат алыш үчүн. Түнкү ибадат жөнөкөй ибадат эмес. Салихиндердин өзгөчө адаты. Мели китепке келейли. Не дейт? Кыямул лейл деп коет. Кыямул лейл дегени тугандар намаз эле эмес да бул. Тахажжуд деген намаз эле түшүнөбүз. Кыямул лейл бул тугандар намазы дагы, зикири дагы, Кур'аны дагы, дуасы дагы бардык түнкү ибадаттарды айтат. Тахажжуд Ибн Аби Дуньяныкы, Кыямул лейл Мухаммад ибн Наср, машалла, таргиб о тархиб да канча деген келет. Кыскасы айтканда субханалла бул жерде өтө машалла фазилет айтылат мына китептерде. Көп адамдар bundan бекапар, өзгөчө азыр
Adamlar öte beyqapar. Түнү менен, оюн менен алек, бекерпоздук менен алек, өзгөчө мына азыркы соц тармактар. Ушу менен алек болуп, түнкү намаз тиякта турсун, багымдат колдон чыгып кетет. Фарыз намаздар кетет. Бу соц тармак бар го туугандар. Бу жөөттөрчө бизден көп нерсени урдап алды да. Убактыбызды урдады, баалуулугубузду урдады, бала чакабызды урдады, ибадаттарыбызды урдады. Аллага канча деген зыян алып келди да. Мени туура пайдаланды, эч ким айтпайт, сразу эле мага башка неме болот. Туура пайдаланганды ким запрет кылып атат? Бирок чеги бар, карап эле. Бирок баарыңыздар билесиздер, аштыңбы 2 саатсыз жаппайсың. 1 саат, 2 саат, биринин үстүнөн канча деген бир пайдалана алам деп 10 зыянды алып аткан эч кимге жашырын эмес. Ал дагы иманымды сактайм деген адамга. Башкаларына айтпай эле коелу. Ошон туугандар, иншалла, мына бизге багымдатка туралбай калып атам, эмне кылайын? Телефонду өчүр эртерээк. Эртерээк укта, эки нерсени кыл, бол бүттү, проблема жок эле. Туугандар, ошончо карайлы. Жашоо өтүп атат. Жүрөктү карайтпай жашайлы. Жүрөктү карайтпай жашайлы. Вассалату биллейли ван насу ниям. Мына хадисте түнкү намаздын фазилетин айтып, адамдар уктап атканда намаз оку. Бул ошол убакытчы гафлат, бекапарлуу убакыт экен да. Адам уктап, ар кандай неме болуп атканда. Ал эми бул инсан не кылды? Ошол учурда турду дагы Алланын алдында даража талап кылып издеп атат да. Периштелер талкуулаган ушул маселе экен. Уктап атат Бишкек бардыгы. Кана ким тахажжудка турду деп периштелер Алланын алдында, Алла Тааланын алдында. Өзгөчө малаул а'ла фима яхтасиму малаул а'ла. Алла суроо берген бул суроону. Башка бирөө суроо берген жок. Пайгамбарыбызга суроо берген. Малаул а'ла эмне тууралуу талкуулап атышат, талашып атышат өзү, а? Пайгамбарыбыз айтып атат. Мынаке үчүнчүсү даражат боюнча. Ма хунна. Ал даражаттар кайсы дегенде, мынаке. Кыямул лейл. Салатул лейл. Адамдар уктап атканда, демек периштелер ошол учурда ким туруп, аны туруп намаз окуса, ошонун даражасын талкуулайт экен да. Не кылат экен? Түнү тахажжудка турган адамдын даражасын талкуу болот экен тиякта. Барды уктап атат, тиякта булар өзгөчө Алланын алдындагы улуу даражалуу периштелер талкуулап атышат. А бул болсо туруп Алланын алдында мунажат кылып, Алла менен сырдашып, устаздарыбыз айтат эле, кыямул лейл түнкү ибадатта 4 нерсе дейт. Узун рүкү саждасы менен намаз оку дейт эле. Кыямы менен дейт. Экинчиси, Алла Тааланы истихзар кылып, мындайча айтканда, Алла көрүп турат, угуп турат деп, Алланын зикирин чал дейт эле. Жүрөк менен дагы тил менен экөө коштоп турсун. Алла Тааланы, Алла Субхана ва Тааlanын алдыңда сезип, зикирин чал дейт. Куранды ачып алып оку дейт. Не кылып оку дейт эле? Куранды ачып. Абдулла ибн Масуд разияллаху анху айткан сөзү бар. Адимун назар илал мусхаф. Мусхаф деп Куранды айтат. Куранга назарыңарды дайыма карап тургула дейт. Куранды карабай окуган ал өзүнчө, карап окуган өзүнчө. Карылар да карабай да окуш керек, карап да окусун. Эмне үчүн? Караганда, окуп атканда соогун аласыз, карап турган көзүңүз түшүп турат го аятка. Анын соогу өзүнчө отдельно. Отдельно анын соогу. Карабай окуганда караган соогун албайсыз. Окугандын соогун аласыз. Карасаңыз, карагандын да соогун аласыз, окугандын да соогун аласыз. Ошон үчүн карап турсун дейт, карап тур. Өзгөчө тахажжудтун убагында Куранды ачып карап окуган, Аллаху акбар. Эң көп нур ушуда деген. 3 болдубу? 4-үнчүсү ыйлап дуа кылуу деген. Ыйлап дуа кылуу. Мусулмандын бардыгын ушуга таргып берейли.
ушуга алып келейли. Аракет колубуздан келишинче. Мына 4 амал, түнкү амалдар пайгамбарыбыздын жашоосунда жана сахабалардын жашоосунда ушу бар эле. Аулия салихиндердин жашоосу ушу бар эле. Устазыбыз Маулана, устазыбыз Муфти Абдусаттар рахматулла алейх өзү айтып калат эле. Казы Абдурашид рахматулла алейхтен окуган экен. Мен барып калганымда дейт, мурунку учурларда булар жайында ылай дуа кылат го, ошондойго чыгып кичине акча таап, анан күз кышында илим окуп. Анан мен барганымда тахажжуд учурунда барат элем дейт, сабак алганга. Качан барсам Куранды ачып окуп аткан болот эле дейт. Куран ачып окуткан болот эле дейт. Анан сабак берет эле дейт. Машаалла. Абу Дарда разıyallahu anh'ın rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Selasatun yuhibbuhumullah ve yadhak ileyhim ve yestabşir bihim. 3 kişi uğup alыңыз. Allah alardı жақсы көрөт экен. Allah alarga razı болот экен. Allah alardı кубандырат экен. Ким? Аллази иза инкашафат фиатун qatala wara'ahu بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل ويكفيه فيقول انظروا إلى عبد هذا كيف صبر لي بنفسي. Birincisi, düşmanlar menen kagılışıp kalganda bir top, bирок өзү жалгыз, kaçpastan, sabırдуулукту бекем кармап, согушуп, же өлтүрүлөт, же Алла Таала аларга каршы жардам берип, Алла өзү аны коргоп калат. Allah ayet etken, karagıla men bendende, men üçün kanday sabır kıldı deytkende. Uşu kişiye Allah subhanahu wa ta'ala bunu жақшы görüp, bundan razı olup, bunu söz kuantırat degeni. İkincisi, وَالَّذِ لَهُ اِمْرَأَةٌ حَسَنَةٌ وَفِرَاشٌ لَيِّنْ حَسَنٌ فَيَقُومْ مِنَ اللَّيْلِ فَيَقُولُ يَدَرَ شَهْوَتَهُ وَيَذْكُرُنِي وَلَوْ شَاءَ رَقَدْ. İkincisi, bir önü sulu ayalı var. Jumşak töşögü var. Çıraylı jumşak töşögü var. Jana bul tündesi turat eken oşonu. Ayalın gençeğin dağı taştap, töşögün dağı taştap, turat eken dağı ana namaz okuyut eken. Tünkü ibadatta. Allah subhanahu wa ta'ala etken qaraçı, şahvatın, nefsi kal olsun. Ayalmen jatsa olat ele, jumşak töşökte uktasa olat ele, uşul nefsi kal olsun taştap, meni estep turdu deydigen. Эгерде кааласа уктайт эле, бир мени эстеп туруш үчүн Алла ушуну жакшы көрөт экен, ушундан ыраазы болот экен, ушуну кубандырат экен Алла. Үчүнчүсү, валлади иза кана фи сафар. Сапарда болуп калган адам. Так, ва кана маху рак. Бир жамаат менен экен да, мындайча айтканда, мусапырлар менен, кервенчилер, чогуу. Fasahirû sümme haca'û faqâme mine sahar fi darra ve sarra. Allahu akbar. Bular sapar tartışkan tünü boyu uxtaştı deyt. Uxtaştı deyt. Bul oşol жерде turup namaz okudu deyt da. Şoň üçin misal qarap turup misal bir jamaat menen bir jaka barıp kalsa çarçagansın da tünü de. Azı uxtaş kelген. Bul sıraz darat ala koyut eken dagı. Uşul жерден şo tünkü namazda okuy koyut eken da. Allah subhanahu wa taala uşu adamды жакшы көрөt. Bul adamды Allah subhanahu wa taala razı kılat. Бұл адамды Allah Taala söz kuantırır. Abu Hurayra radıyallahu anh'dan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Afzalus siyam ba'da Ramazan şahrullah Muharram ve afzalus salat ba'da'l farida salatul leyl." Sahih Müslim'de gelet. Ramazan aydan keyinki oroza tutuunun en abzeli Allah'ın Muharram ayı. Azı Muharram aydamız. Bugün biri oldu, erteye ikisi. İkiye öttük de hazırçı. İslam'da birinci ay olup eseptelinet Muharram ayı. Muharram İslam ayı жаңы. Hazır jıl boyunca 1445 hicri. Unutmayız ha? 1400 kança eken? 45. Peygamberimiz Mekke'den, ıyık Mekke'den Nurlu Medina'ga göçkön jıl uşul 1445 yıl oldu. Uşunça hicri jıl dep koyat bunu. Ay menen karalat, bugün уже ikinci hicriye öttük da. Oşa aytkan eken Muharram ayında 10. Muharram 9-10'du maşallah. Bu
Muharram ayda Ашура деп коет, уксаңыздар керек. Бул Ашура 10 Muharram, число 10 Muharram ай. Бүгүн бир болуп атабы, эми карап санап көрүңүз, 10 кайсыга келет. Ошо Muharram айындагы орозо тутуу өзүнчө. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Рамазан айы фарыз болгонго чейин Muharram айын кармайт эле. Ашураны кармайт эле. Жана ар бир айда 3 күн кармайт эле. Рамазан айы келгенден кийин булардын өкүмү жараксыга чыгып, алсырап, бирок сүннөт бойдон калды. Мейли. Афзалу салават ба'дал фарида. Намаз, фарыз намаздардан кийин келе эң абзел намаз тугандар түнкү намаз экен. Табараниде келет. Сахал ибн Саад Саади разияллаху анхумадан Жабраил периште келип пайгамбарыбызга айтты: "Я Мухаммад, иш ма шит, фа иннака майит." Канча кааласаң жаша, бирок баары өлөсүң. "Ва амал ма шит, фа иннака маджзиюн би." Кандай амал кылсаң, кааласаң кыл, анын акысы сага сөз берилет. "Ва ахбиб ман шит, фа иннака муфариқу." Кимди гана жакшы көрбө, ал менен ажырашасың. "Ва алам билип кой, анна шарафал муъмин қиямул лейл." Момундун шарапаты түнкү намаз. Қиямул лейл түнкү ибадат. "Ва иззаху истигнаху анин нас." Момундун иззаты, авири, уважение, сыймыга. Некен истигнаху анин нас, адамдардан бекажет, көз карандысыз болууда. Allah. Şu hadis bir job bitirip koyalım atan, kinki kaldırmayı. Biraz kaldı emala. Akırında, şu dedene toxtatawız. Sebep uşunça Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberibizga kökürögünü ilimdi açıp, nurdu, bereke hidayatты açıp, kafara, darajatlardı, bardığını aytkandan keyin anan emi soraganın berilet degen dua var. Al duanı çeçmelönüsü, Kuda kalasa duanı jattашыбыз керек, ар бир намазда окушубуз керек, Алла Тааладан тилешибиз керек, ага ишенишибиз керек. Кудайга кийинки сабакта айтабыз иншалла.